Саламатсыздарбы? Бүгүн PicsArt'tan фон жасаганды жана текст койгонду үйрөнөбүз. Кооз текст, кооз фон жасайбыз. Ал үчүн PicsArt'ка киребиз, приложение жок болсо көчүрөбүз, анан плюс деген чыгат. Мына плюсту басып, бул жактан фон тандайбыз. Ак өңдүү алсак болот. Өзүбүз жасап алабыз, формат тандайбыз. Инструмент дегенге кирип, обрезать дегенге киребиз. Эми өзүбүзгө формат тандайбыз. Сториске чыгарсаңыз сторис, лентага болсо могу квадрат же портрет. Мына бул жакта дагы Facebook, YouTube'га форматтар бар. Кесип алабыз. Сториске чыгарам. Эми эффект дегенге киребиз. Эффектке кирип, pop art дегенге киребиз. Арт эмес, магия эмес, pop art. Эми жылдырабыз. Жылганда градиент деп турат. Мына ушул жерден өзүбүзгө өң тандап алабыз. Мисалы, бул жерден тандап алсак болот же бул жерден. Мына бул деле менин өзүм стилиме окшош экен. Буну мисалы ичине могу сыяктуу кылып койсом, сыя. Мына мен өзүм фонума окшош. Өзүм стилиме окшош. Инстаграмга стилим ушундай сыя менен көрөм. Муну галочканы басып, сохранить этип коем. Эми буга мен каалашымча текст жазып, сүрөт жазып киргизип берем. Бир фон өзүм даярдап алдым. Эми сиздер дагы ушундай фон жасай берсеңиздер болот, үйрөнүп аласыздар. Эми текст жазабыз. Текстке кирип, Хадича деп коеюн мисалы, анан шрифт тандайбыз. Шрифт дегенге кирип, каалаган шрифт тандайбыз. Эгер бирден жакпаса, менин видеолорум бар, Telegram каналым бар. Ошол жерден шрифт көчүрүп, кантип колдонот экенин үйрөнүп алсаңыздар болот, видеолору бар. Анан бул жерде стрелканы бассак, мои шрифти деп турат. Менин видеолорумдан көрсөңүздөр, кантип көчүрөт өзүңүздөрдүн шрифтиңиз, шрифт жаккан шрифттерди. Мынакей. Мисалы, ушундай кооз шрифт бар, же мындай, же мындай. Ушул өзүм көчүрүп алгандардан. Эми свет тандайбыз, өң. Анан бир өңчөй кылып, мындай кылып өңдү тандасак болот. Сыртына контур берсек болот. Мына бул жерден контур берип, эми свет тандап атканда градиент кылып да тандасак болот. Мисалы, мынакей. Өйдөзү башка өң, бул жагы башка өң болуп калды. Эми бул жерден дагы каалаган өңдү тандасак болот. Бул көктүн ордуна башка, бул кызылдын, розовыйдын ордуна башка. Мына ушул каалаган өңдү тандаганды да көрсөттүм. Ар кандай кылып тандай бересиздер. Шрифт жакпаса алмаштырып аласыздар. Кайсы шрифт өзүңүздөргө жакса ошону коесуздар. Көп текст жазып койсоңуздар деле болот. Анан кийинки дагы бир түрүн көрсөтүү, шрифтке өң берген. Мына текстура дегенге киресиздер. Анан бул жерден мисалы мындай фондор тандап койсоңуздар, шрифттин өңү өзгөрө берет. Көрөсүздөр, бул жерде мына өзгөрүп отур. Эми мен бул жерден өзүмдүн фотомду алып алсам болот. Мисалы, плюсту басам. Плюсту басып, бул жерде даярдап алган фондордон алсам болот. Мисалы, буну алып көрөйүн. Мынакей. Мындай фон болуп калды, жылтырак. Мунун немесин алып койсом, кичине жакшынакайраак көрүнөт окшойт. Контур бербей. Дагы плюсту басып, мындай. Мына жылтырап калды. Дагы мисалы буну көрсөм болот. Мынакей. Шрифти өзгөртө беребиз ушинтип. Мынакей. Каалаган өңүбүздү алдык. Сохранить этип койдум. Эми жанагы моундай сүрөт жасаганды, мисалы, бир фон алабыз, дагы эле ак фон алып берейин.
Анан бул жака жылдырабыз. Жылдырганда кисти деп чыгат. Мына ошого киребиз. Бул жакта жылтырак блесктер бар. Мына жерден тандайбыз каалаган өңдү. Мисалы сарыны алдым дагы. Размерин чоңойтом. Прозрачностьты жүз эле кылып койгон жакшы. Жакшы көрүнөт. Мынакей ушинтип толтуруп туруп сохранить этип коем. Мынакей сохранить этилди. Сыяда өңдөр жүрбөйбү менде кызыл. Эми аны кантип кылат? Молду инструментке киресиз. Инструментке кирип, настройки дегенге киресиз. Анан тон. Бул жерде тон деген турат. Ошого кирип, мынтип өзгөртүп, сыя жакса, сыяны деп туруп сохранить этип аласыз. Болду. Колдоно бересиз. Видео жакса лайк басып, жана кийинки видеолордо кандай үйрөнө турган видеолорду көргүңүздөр келип атат, ошону комментарийге жазсаңыздар болот. YouTube каналыма подписаться болууну унутпаңыздар. Жана Telegram, Instagram аккаунттарым описанияда ссылкасы турат. Сиздер менен Хадича Оганова болду.